Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Баардыгыңыздар бүгүнкү аралыктан окутуу боюнча онлайн сабакка кош келиңиздер. Адам баласы дайым аракеттин үстүндө иштесе, ал ийгиликке жетет демекчимин. Баардыгыңыздар бүгүнкү сабакка активдүү катышканга чакырмакчымын. Биз өткөн сабагыбызга кайрылсак, өткөн сабагыбызда биз алгоритмдин блок схемалары боюнча жана анын типтери боюнча өткөнбүз. Бүгүн ошол тема боюнча андан ары сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ошол алгоритмдин типтери боюнча жана башка түрлөрү боюнча өтөбүз. Өтүлгөн темага кайталоо жүргүзсөк, өтүлгөн темада биз сызыктуу алгоритмди сөз кылганбыз. Сызыктуу алгоритм боюнча таанышып, сызыктуу алгоритмдин аткарылыш типтери жана процесстери боюнча карап чыкканбыз. Ошол сызыктуу алгоритмди кыскача эстеп, бир мисал иштеп көрсөк баардыгыбыз. Бул жакта ошол өрт өчүргүч колдонуунун алгоритмин баарыбыз иштеп чыксак. Бул жакта сызыктуу алгоритмде билесиздер, бул жакта эки гана фигура катышат. Овал жана тик бурчтук фигурасы деп айтсак болот. Биз ошол овал фигурасына бул алгоритмди баштоодо, процессти баштоодо жазабыз жана ошол эле кыймыл аракетти ишке ашырууда биз ошол тик бурчтукту баяндаганбыз. Бул жакта ошол башы, андан кийинки тик бурчтукта пломбаны жулуп сал, кармоочту чыгар, чоргоосун өрткө багытта жана рычагты бас. Биз ушул алгоритм негизинде биз өрт өчүргүчтү колдонуунун алгоритмин ишке ашырдык деп айтсам болот. Анда эмесе бүгүнкү ошол алгоритм типтеринде биз шарттуу алгоритмди андан ары улантабыз. Өткөн сабагыбызда билесиздер, биз ошол сызыктуу алгоритмди толук үйрөнгөнбүз деп айтсак болот. Бүгүн шарттуу алгоритмде кандай кызмат аткарат ошол жөнүндө таанышып, кененирээк түшүнүк алабыз. Шарттуу алгоритмдер бул зарыл аракеттердин ырааттуулугун алдын ала белгилүү болгон жагдайларга сейрек кездешет. Жашоодо көпчүлүк учурда үстөмдүк абалга жараша чечим кабыл алууга туура келет. Эгерде жаан жааса, биз кол чатыр алып плащ кийебиз. Эгерде ысык болсо, анда жеңил кийинишибиз толук зарыл болот. Абдан татаал шарттагы тандоо кездешсе, анда биз кээ бир учурларда адамдын кийинки тагдыры тандалган чечимге жараша болушу мүмкүн. Ошол маселеге жараша биздин шарттарыбыз ар кандай түрдө өзгөрүшү мүмкүн деген түшүнүк келип жатат. Эми чечимдерди кабыл алууда бул ошол логиканы мындай споттого болот. Астындагы шартты карасак, мисалы, эгерде шарты, бул жака кандай шарт коюлушу мүмкүн? Ошол шартка баардыгыбыз көңүл бурсак болот. Анда дегенден кийин дагы бир мындай айтканда кадам деп түшүнсөк болот. Андан кийин аракет кетип атат. Андан кийин кайра биз болбосо деген кадамды көрүп атабыз. Эгерде анда болбосо, андан кийинки аракет. Бул ушул негиздердин жардамы менен биз шарттуу алгоритмдерди ишке ашырсак болот. Шарттуу алгоритмдерди биз эки багытта түшүнсөк болот. Биз мындай айтканда условия деп түшүнсөк болот. Условия дегенде бул ошол эки, оң жакка барсаң атыңды жоготосуң, сол жакка барсаң өзүң жоголосуң дегенде эки шартта түшүнсөк туура болот. Эми бул жакта суроо, блок схеманын ромб блогунда эмнелер камтылышы мүмкүн? Баардыгыбыз ойлонуп көрсөк, блок схеманын ромб блогунда эмнелер камтылышы мүмкүн? Баардыгыбыз ойлонуп көрсөк, өткөн сабагыбызда биз блок схемалар менен фигуралардын ошол процесстерди аткарышын таанышып чыкканбыз. Бул жакта биз шартты белгиледик, албетте. Анткени шарттыга биз ошол условия же болбосо ооба же жок ушундай шарттарды жазууга мүмкүнчүлүк жаралат. Азыр биз ошол боюнча андан ары улантабыз. Эми андан ары шарттуу алгоритмдерди ошол мезгилдерди да мисал кылсак болот. Ошол эле кыш, жай, ошол эле суук, муздак, ушундай эле бир бири-бирине карама каршыларды айтсак болот. Андан ары эми шарттуу алгоритмдерде ар мезгилде кандай болот? Ошол мезгилге жараша биз азыр ишти түзсөк, бул жерден ошол фигуралардын жардамы менен. Мына бул жакта биздин овал фигурабыз катышып жатат. Бул жакта баарыбыз көрүп атабыз. Ошол алгоритмдин башталышы. Башы азыркы мезгилди аныкта. Азыркы мезгилди баардыгыбыз аныктасак, азыр кышпы деген суроо туулат. Бул ошол шартка туура келип атат. Шартка кантип аныктасак болот? Ошол азыр кышпы деген вопрос же болбосо суроо белгиси коюлуп атат. Бул жакта ооба деген бир шарт белги келип чыгып атат. Андан кийин жок, азыр жазбы, ооба, кар жаап, суук болот. Бул жакта эки шарт же болбосо эки условия коюлуп жатат балдар. Карасаңар.
Эми андан ары биз жок азыр жазбы дегенден кийин андан ары биздин алгоритмибиз уланып атат. Азыр жазбы дегенден кийинки процесске келип такалсак, бул жакта бак тарактар жашылданат дейт. Азыр жазбы дегенден кийинки. Уже биз жаз мезгилине өтүп кеттик. Жок, азыр жайбы деп бул жакта кийинки шарт коюп атат деп айтсак болот. Көрдүңөр, бул бутактануучу же болбосо андан ары шарттарды ирет менен коюучу алгоритм деп түшүнүп кете берсек болот. Эми андан ары жайды да көрсөтөт. Мына бул жакта күн ысык болот, бак тарактар саргайат деп атат. Андан ары ошол эң акыркы аракетибиз менен бак тарактар саргайат, ошо менен биздин алгоритмибиз аягына чыгып атат. Көрдүңөрбү? Биздин шарттуу алгоритмдерде биз ушундай эки негизде условияларды коюп, андан ары аракеттерди аткарып кете беребиз деп түшүнсөк болот. Эми бул жакта суроо, берилген шартка жараша тигил же бул аракеттердин жыйындысы аткарылышы мүмкүн экен. Кайсынысында аткарылышы мүмкүн? Тигил же бул? Тигил же бул? Ойлонуп көрөбүз. Ооба, албетте бул жакта тармактуу алгоритм, ошол эле биз айткан шарттуу алгоритм, ар тараптуу ошол условиянын негизинде биз тармактуу алгоритмди белгилесек болот. Дагы экинчи суроого көңүл бурсак болот. Светофордон өтүү эрежесин түшүндүрүү толугураак болсун, ошол алгоритмдин кайсы түрүн колдонууга туура келет? Баарыбыз ойлонуп көрсөк. Светофордон өтүү эрежесин түшүндүрүү толугураак болуш үчүн алгоритмдин кайсы түрүн колдонууга туура келет? Ооба, албетте шарттуу. Анткени биз ошол светофордон өтүү эрежесинде биз шартка да такалышыбыз мүмкүн. Ошол жактагы светофордо өңдөрдү карап, же болбосо дагы бир башка белгилерди карап, эрежелерди карап, биз шарттарга такалышыбыз толук ыктымал. Эми шарттуу алгоритмдерге дагы бир мисал иштеп көрөлү, баардыгыбыз жакшы түшүнүктүү болушу үчүн. Шарттуу алгоритмдерде бул жакта спорт каналдарын тандоо алгоритми деп айтсак болот. Бул жакта ошол баардыгыңар үйүңөрдөн телевизорлорду көрөсүңөр, ошол жактан силер тандоо алгоритмин кандай жүргүзсөңөр болот. Силердин күнүлүк турмушуңар эле бул алгоритм деп биз дайыма айтып келебиз. Эми бул жакта башы, андан кийин спорт каналдарын танда деп атат бул жакта. Спорт каналдарын, кайсы бул спорт каналдарды биз көрсөк болот? Футбол сүйүүчүсүңбү деген бул жакта суроо туулуп атат. Футбол сүйүүчүсүңбү? Футболду канал деп атат бул жакта. Футболду канал деп атат. Андан кийин теннис сүйүүчүсүңбү деп атат. Теннисти жактыргандагы окуучулар болушу мүмкүн арабызда. Бул жакта теннис каналы чыгып атат, мына баарыбыз көрүп атабыз. Эми бул жерде жок деген экинчи шарт чыгып атат. Жок деген экинчи шарт чыгып атат. Жок деген экинчи шартта анда авто жарыш каналын айтсак болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Биз бир шарттан экинчи шартка өтүп аракеттерди аткарып кете беребиз. Эң аягындагы аракеттин негизинде биз максатыбызга жетебиз деп түшүнсөк болот. Эми сабакты бышыктоодо ушул тапшырманы баардыгыңыздар жөнөтөсүздөр. Сабакты бышыктоодо бул бирдей даражадагы 9 монетанын ичинен бирөө ошол эле жеңили же болбосо жалганын ташып жок табакты тараза менен силер канча жолу тартып аны аныктай аласыңар. Ушул эсепти, ушул кыскача бир логикалык суроону силер ушул шарттуу алгоритмдин негизинде аныктап иштесеңиздер болот. Мунун баардыгын аткарып классрумдарга жөнөтсөңүздөр болот. Анан бүгүнкү сабакка биз баардыгына көз жүгүртүп көрсөк, бүгүнкү сабакта биз шарттуу алгоритм боюнча, ошол условиялар боюнча, тигил же бул кадамдар боюнча биз таанышып чыктык бүгүнкү сабакта. Силерге түшүнүктүү болду ойлойм. Анан силерге үй тапшырма бул ошол биздин азыркы өткөн темабызга шарттуу алгоритмдерге кыскача өзүбүздүн күндүк турмуштагы болуп жаткан иш аракеттерге 3 мисал түзүп койсок болот. Ошол баягы эле ошол биздин блог схемабызга катышкан фигураларды катыштырып баардыгыбыз классрумдарга жөнөтүп, информатика бөлүмүнө баардыгыбыз жөнөтүп коебуз. Бүгүнкү сабакта баардыгыңар сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Сабакка дайыма активдүү катышканга аракеттенебиз, ийгиликке жетиш үчүн. Анан кийинки сабактардан, ошол онлайн сабактардан көрүшкөнчө баардыгыңыздар жакшы калыңыздар.